Азыр коомдо борору менен жабыркап келген жарандар көбөйүүдө. Алардын дээрлик көпчүлүгүнө чет өлкөдө кымбат акчада операция керектелет. Бирок каражатты таба албагандыктан кайрымдуу элге кайрылууга муктаж болушууда. Алардын катарында Анара Чакралиева дагы бар. Өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган жалгыз бой эненин үнүн кайдыгер карабаган элге кантип жеткирбей коебуз? 47 жаштагы Анар энеге тез аранын ичинде чет өлкөдөн боорун алмаштыруу керек болууда. Ага кетүүчү каражат жок болгондуктан сыздап сиздерге кайрылып жатат. Келиңиздер, урматтуу мекендештер, жалгыз бой энеге кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды берели. Assalamu alaikum кыргыз элим. Менин атым Замирбек уулу Шабданбек. Жанымда жаткан бул апам Чакралиева Анара Жамгырчиевна 77-жылкы. Азыркы учурда биздики аутоиммундуу гепатит менен ооруп жатабыз. 2 жылдан бери лечение кылдык. Колубуздан эмнени гана кылбадык, эмнени гана көрбөдүк. Көрүп жатабыз. Бул оору оңой эмес экен. Мунун лечениясы да кыйын экен. Леченияга жатпайт экен бул да оору. Таппа койдук эсилден Кыргызстанда, Россияда, Тибеттен келген врачтардан дагы, Китай, Индия, любой жакта карап чыктык. Болгон каражатыбызды жумшадык леченияга алып деп. Апам анткени мен жалгыз баласы болгондуктан бычак тийгизбейин дегендигинен күрөшүп жатабыз ошон менен. Бүгүнкү күнгө чейин макул болбой жүрөт. Кой деп, балам дагы может чыгып калат деп варианттар. Эми кандай күндө дагы жалгыз бала болгондон кийин апам өмүр бою өзүмдү жалгыз багып жүрөт да. Бүгүнкү күндө эмне дейбиз? Азыркы операциянын стоимости $30,000 экен. Индияда өтөт. Кайрымдуу бол фонд менен Азамат байке менен кете турган болдук. Ошол жактан толук маалымат алып, бир кишинен надежда пайда болуп калды. Апамдын айып кетисине ушу биздер ошону 2 жылдан бери ойлоп жүрөбүз. Чынында айтканда, бир да момун мусулман адамга каалабайм ушундай кыйынчылык күндөрдү өткөзгөнүчү. Күнүнө келип апаңдын алсырап жатканын көргөн эркек адамга чындан айтканда кыйын экен. Колуңардан келишиңерчи жардам сурайбыз. Мүмкүндүү материальным плане, финансовым, болбосо лайк, комментарий, репост кылып, элдерге жарыялап жардамыңарды сурайбыз. Менин атым Чакралиева Анара Жамгырчиевна. Ушу 1 жыл 2 жылга жакын болуп калды. Ушул аутоиммундуу гепатит оорусу менен ооруп келем. Ушул оору менен дарыланып, ушул оору менен күрөшүп жүрүп абдан чарчадым. Эч кандай дары дармектердин жардам бербегенине байланыштуу азыр Индия өлкөсүнө барып пересадка печени кылганга туура келип атат. Урматтуу кыргыз элим, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар. Мен ойлогом гепатит А, Б, С бул эң боор оорунун эң жугуштуу, анан коркунучтуу мындай түрү деп ойлочумун. Көрсө башка дагы аутоиммундуу гепатит деген оорусу да бар экен. Ошо менен бул ооруну изилдеп көрсөм, бул оору менен жашайт экен. Мен бул ооруну кабыл алып, жашап, үйшө дарыланып келдим. Мындайча айтканда, бул ооруну мен багып келдим. Мындан ары дарыланганга менин күчүм жетпей турчу. Лучше пересадка кылууга уже муктаж болдум. Аутоиммундуу гепатит деген бул мындай ооруну эч кимге каалабайм. Башка органдарга дагы зыянын тийгизип, сопутствующий заболеваниялар көбөйөт экен. Ошол себептен азыр алым кетип абдан кыйналып жатам. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим.
Менин атым Алдаярова Чынара Жамгырчиевна. Мен бир тууган эжем ушундай оору менен ооруп, биз көптөн бери ушу менен күрөшүп келебиз. Болгон аракетибизди кылдык. Азыркы тапта пересеткага мажбур болдук, кылыш керек экен. Ошо жалгыз баласы донор болгон жатат. Буюрса мен өзүм кошо барып, үчөөбүз кеткен жатабыз. Сиздерден суранат элем, кыргыз элинен колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды көрсөтүшүңүздөрдү өтүнөм.